Ырчы Асел Кадырбекова учурда Инстаграмдагы катталуучулары 1,5 миллиондон ашкан шоу-бизнестин өкүлүнүн катарын толуктайт. Ал өзүнүн профилине карата айтылган сын пикирлерге жооп узатты. Менин профилимде абдан эле көп жарнама жана мактаныч бар деп жазып жатасыздар. Жок, мен жөн гана ыраазычылык кылганды билем. Бул адамдар мага алтындай убактын коротуп жатат. Инстаграм бизнес үчүн аянтча. Үйдө отуруп алып эч нерсе кылбагандар муну түшүнүшү кыйын. Бекер эч нерсе жок. Баары же достук үчүн же эки тараптын пайдасы үчүн жасалат. Эч ким акысыз кылбайт деп белгиледи Ырчы. Белгилей кетсек, учурда жылдыздуу түгөйлөр Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова Дария аттуу кызын тарбиялап жатышат. Булак заман кийжи. Кыргызстандагы эң сулуу ырчылардын бири Айгерим Расул кызы популярдуу болгон атайын тиркеме менен жасалган сүрөтүн жүктөдү. Ушуну көптөн бери жасайм деп эч эле кол тийбей жүрдү эле, буйруса Аллахым ушул күндөргө жеткирсин деп жазды Ырчы айым. Күйөрмандары сүрөткө балпайган сонун байбиче болот экенсиз, сулуу чоң апа болот экенсиз деген сыяктуу жакшы пикирлерин калтырышууда. Буга чейин шоу-бизнестин жылдыздарынын бир тобу өздөрүнүн ушундай сүрөттөрүн жүктөп элдин сынына коюшкан болчу. Белгилей кетсек, 28 жаштагы Ырчы жубайынын сүйүктүү жары Айгерим Расул кызы учурда 2 баланы тарбиялоодо. Булак заман кийжи. Ырчы Данияр Эрматов сүйлөшкөн кызын элге тааныштырды. Бул кубанычтуу кабарын ал өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге убада берип дайым айтчу элем. Эгерде сүйүктүүмө жолуксам эле сиздерге өзүм сүйүнчүлөп айтамын деп. Мына бүгүн ошол күндү Кудайым насип кылып сиздер менен тааныштыргым келди. Бул кыз менин сүйгөнүм. Айсалкын Садыкова деп жазды өзүнүн баракчасына Ырчы жигит. Белгилей кетсек, шоу-бизнестин бойдук мырзаларын катарын толуктап келген Данияр Эрматов 1989 жылы Ош областынын Өзгөн районундагы Куршап айылында туулган. Токто жаным махабаттым аттуу ырлары менен элге таанылган.